4 жол içine, 4 жол sırtına. Tazlarga өтөбүз, tazlarga. Балдардын жараткан ийгиликтери ошол менен барып айкалышат. Результаттар аракет кылтабыз. Азыркы шердөгүн 4-нөн 5-нөн ошондой. Тренердин колунда деп эсептейм да. Тренер мыкты көрсөткүчтү көрсөтүп, мыкты тарбияны берип. Өмүрзаков Тынч агайыбыздын колуна келип, сүйүүчүлөр арасында көп турнирлерди өткөрдүк. Профессионалдар арасында азыркы учурда Шердог 4-0. Open FC Light Heavyweight Champion Uran Gorilla Satipaltiyev. Эртең менен кетесиң, кечке чейин ушу мээнет кыласың, эмне болуп атат, кандай сага кандай бир пайда келип атат, материалдык кандай пайда көрүп атасың. Алдыда Кудай буйруса, ушу Кыргызстандын желегин көптөгөн жерлерге желбиресек деген тилегим бар, Кудай буйруса. Жакынкы жылдарда чоң ийгиликтерди багындырабыз. Тизелерди айландырабыз, 4 жолу içine, 4 жолу sırtına, 4 жолу içine, 4 жолу sırtına. Tazlarga өтөбүз, tazlarga. Tazlarga өтөбүз. Чоёбуз буттарды. Растяжка кылабыз, буттар чоёбуз. Оң жака, сол жака. Ассаламу алейкум, куш келипсиңер. Бул спорт ден соолуктун булагы. Ден соолук бул жаркын келечек. Ошону менен байланыштуу эле бул спортту кичине тереңдетип келсек, балдардын результаттары, балдардын жараткан ийгиликтери ошол менен барып айкалышат. Ошону менен бирге эле ушул кыргыз намысын коргоп, бул спорт болгон жерде сөзсүз кыргыздын желеги көтөрүлөт, кыргыздын туусу көтөрүлөт, Кыргызстан деп Кыргызстандын аты таңазаланат. Ошонун негизинде биздин башкы максатыбыз ошо жаштарды спортко тарбиялап, эми кимден кандай өнөр чыгат, кандай неме чыгат, бул Аллахтын айтканы болот. Бирок биз алыбыздын жетишинче ошо аракет кылып келатабыз. Ошону менен бирге эле биздин бүгүнкү ушул тоо койнуна келип, таза абада Папан суу сактагыч жолунда турабыз азыр. Биздин бул жерди тандаганыбыздын себеби бул жерде аба башка. Өзүңүз да көрүп атасыз. Ошону менен бирге эле бул жак тоо болуп кетет. Тоого бала чуркаганда баланын выносливый физический жактан аябай жакшы жардам тиет. Ошол нерселерди эске алып, биз жумасына ар бир 6-күнү ушул Папан суу сактагычына кетип аткан жолду тандап, ушул жерде кросс кылабыз. Где-то биздин бул жерге келгенибизге где-то 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери ар жуманын 6-күнү биз ушул жерде тренировкабыз ушу жакта болот биздики. Приятный массаж. Уже почти даяр болуп калдык жүгүрүүгө. Азыр буйруса мына жакшы келип алдык. Келип разминка кылып, чуркоого даярдын алдында турабыз. Буйруса бул жак ушул финиш, ошо тоонун до конца башына чейин. Биздин орто эсеп менен 10 километрда биз ошол бүгүн азыр чуркай турган жерибиз белгилеп койгонбуз. Ошо балдарга ошо жумасына бир жолу 10 километр. Бул кыргызча айтканда өйдө карап болот. Буйруса азыр чуркайбыз, өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул спортко кичине менен эле кызыгат элем. Ошо айылда эле машчумун, улак чапчумун. Физически жакшы эле болчу айылда. Окууну бүтүп 2013 Россияга бардым. Ошол жерде балдар менен кичине зал кылдым. Ошол жактан баштап аякта урушпадым. 2016 Ошко келип, жүздодо Бакыт агайдын колунда кылдым.
Анан кийин ММАда Асиев Талай агайдын колунда кылдым. 2018 ошо Тынчтык агайымдын колуна келдим. Ошо жака келгенден баштап Улуу Кыргыз спорт клубунда тренировка кылам. Буйрса жакшы. Результаттар аракет кылтабыз. Азыр шердөгүн 4-нөл, 5-нөл ошондой. Боевой самбодан чемпион болдум. Грэплинг профессиональный спортко өтүп, жакшы аракет кылтабыз. Результат жакшы эле буйрса, мындан болбосо мындан бuyana да жакшы болот. Акыркы боюм ошо OpenF'нин поясына урушуп пояс утуп алдым. Тынчтык агайым менен буйрса келечек алдыда ошо пландарыбыз бар. Кудай кааласа океандын ар жагына барып, кыргыздын духун, кыргыздын ким экенин, кыргыздын желегин желбиретип келгенге аракет кылабыз. В связи с невозможностью соперником продолжить поединок техническим нокаутом одержал победу и, оставаясь не знающим поражений, стал чемпионом OFC в полутяжелом весе. Your winner by technical knockout and still undefeated new OpenFC light heavyweight champion Uram Gorilla Satibatiyev. Бул эми спортчу баягы төрөлүп, үй бүлөдөн тарбия алып, ушул 18 жашында, 17 жашында, 14 жашынан уже переходный возраст деп айтылат. Ошол мезгилден келип ушул тренер агайы менен биргеликте иш алып барууга келет да. Спортто ийгилик жаратыш үчүн бул сөзсүз бир агай болуш керек да. Ошол спорттогу тажрыйбасын берип, баланын ошо өсүшүнө агайдын өтө чоң салымы бар. Агайдын түйшүгү эми аябай эле оор да. Ар райондон, ар айылдардан чогулат. Ошолордун баардыгын оюн бир жерден чыгарып, келечек, спорт, талыкпаган мээнет, жаркын күчтүү куракты чоң бир ийгиликке алып барыш тренердин колунда деп эсептейм да. Тренер мыкты көрсөткүчтү көрсөтүп, мыкты тарбияны берип, ошол баланын күчтүү мезгилин ошо туура жолго салган болсо, сөзсүз ийгилик болот. Спортко мындан 4 жыл мурун келгем. 4 жыл мурун тренировка башталып келгенде ошо Улуу Кыргыз командасына келгем. Ошо Өмүрзаков Тынчтык агайыбыздын колуна келип, сүйүүчүлөр арасында көп турнирлерди өткөрдүк. Профессионалдар арасында азыркы учурда Шердог 4-0. Жалгыз эч кайда бара албак эмеспиз. Тренер жакшы жол көрсөтүп, туура тарбия берген үчүн ушундай ийгиликтер жаралып атат. Тренер жалгыз калат дегендин себеби бул спортчуну көрөсүң, көрүп сезилет да эми өзүңөчү. Ушул жигиттен мындай жакшы бир спортчу чыгат, күчтүү спортчу чыгат, күчтүү кыргыздын желегин чоң-чоң ареналарда көтөрөт деп көзүң жетет, бирок спортчу ал маалда өзүн өзү билген убакыт болбойт да. Спортчунун агасы бар, ата-энеси бар. Бул жашоо шартка карап алар да жол көрсөтөт. Алар дагы ата-энеси болгондон кийин айтат, дейт. Ушул спорт эле кылып жүрө бересиңби? Эртең менен кетесиң, кечке чейин ушу мээнет кыласың, эмне болуп атат, кандай сага кандай бир пайда келип атат, материалдык кандай пайда көрүп атасың, ушинтип эле калып кетесиңби деген суроолор жаралат да эми. Ошондой суроону бала өзү да берип калганда мындай ыңгайсыз, аябай өзүңдү чындыгында 4 жылдан кийин бул баланын келечеги кандай болот, жашоодогу тапкан орду кандай болот, спорттогу тапкан орду кандай болот, ушунча мээнет кылып, ушу мээнети талаада эле чачылып калып кетеби деген өзүбүзгө дагы мындай суроо пайда болот. Бирок мээнет кылып ошол ийгилик бир күн болбосо бир күн сөзсүз жылмаят.
Бул адамдын мээнетин эч качан жана болбойт. Ийгиликсиз калбайт да. Сөзсүз бир максатты коюп, ошол максатка чын жүрөктөн катуу мээнет кылган бала болсо, значит сөзсүз ийгилик жаралат ал жерде. Спортко келгенден бери ушу Тынчтык агайым колуна келип, эч кандай бир жаман жагын албадым десем болот. Жалаң жакшы жактарын, көчөдө кандай жүрүш, кайсыл жерде кандай жүрүш, бир эле физикалык жактан же уруш жагынан эмес, баардык жерде өзүңдү туура алып жүрүүгө тарбиялап, үйрөттү десем жаңылышпайм. Алдыда Кудай буйруса, ушу Кыргызстандын желегин көптөгөн жерлерге желбиресек деген тилегим бар, Кудай буйруса. Дүйнөлүк ареналарга көтөрсөк деген ниетим бар, Кудай буйруса. И продолжаем проходить чемпион в этом бою. Победу удержал чемпион, победу одержал Мухтарбек Ибраимов. Биздин биз жүргөн ушул ММА тармак бул официалдуу Кыргызстанда федерация болуп негизделбеген. Федерация болуп негизделип өкмөт тарабынан каржылоо болгон эмес да. Эми сырт жактагы өлкөлөргө салыштырганда кыйла эле биздин андай вопросту алсак аксайт. Буйруса эми биздин келечек, биздин жашоо, биз жашпыз, мына жаштар чоңоюп атабыз. Ушундай мамлекеттин ушундай аксаган көйгөйлүү маселелерин көтөргөнгө буйруса салымыбызды кошобуз. Буйруса бул спортсмендердин мээнети да ушинтип тер төгүп, келечектен үмүтүбүз жакшы. Буйруса Кыргызстаныбыздын спорттук келечеги алдыда. Эми буйруса жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыз спортунда жакшы ийгиликтер жаралып атат. Жакшы мыкты чыгаан спортчу жигиттерибиз мээнет кылып кыргыздын желегин көтөрүп жатат. Буйруса баары жакшы болот. Өзүмдүн жеке оюм менен ушул Улуу Кыргыз спорт клубун түптөп, ушул жерден мыкты кыргыздын жигиттерин чыгарып, кичине болсо да ошо кыргызга салым кошоюн деп, ошо кыргыздын желегин көтөргөнгө аракет кылып, ушу эмгектенип келатам. Буйруса жакшы, өзүм кылган ишиме, өзүм апарган жумушума канаттанам. Келечек дагы алдыда. Буйруса ушул күнгө чейин мен Сагынбай уулу Сыргак кикбокс боюнча дүйнөнүн чемпиону, Кудайберди уулу Олжобай кикбокс боюнча дүйнөнүн чемпиону, Токтосун уулу Калысбек күжүрмөн самбо боюнча чемпионат мирда 3-чү месте болгон. Азияны 2 жолу уткан. Азыр тилекке каршы бул жерде жок ал балдар. Ошону менен бирге эле Маматсагын уулу Султан Кыргызстан чемпиону, Ашимжан уулу Орозбек Кыргызстан чемпиону. Ушундай мыкты жигиттерди тарбиялап, азыр бул жерде основном жаш, келечекте кыргыз спортунда көптөгөн ийгиликтерди жаратам деген жаш чыгып келаткан мыкты жигиттер менен турабыз. Буйруса бул жигиттердин арасында дагы мына Жамалов Байсал 7-класстан баштап ушу менин колумда тренировка кылып келатат. Өзү Кыргызстан кикбокс боюнча жана ушу санда спорту боюнча чемпион. Учурда ушул ММА тармагында аракет кылып келатат. Буйруса ММАда рекорду 2-0.
буюрса келечектүү жигит жакынкы күндөрдө океандын ары жагында беттеш өткөрөт. Азыр даярдыкта турабыз. Ошону менен бирге эле барып бул Төлөн бул жигитибиз дагы жаш жигит, келечектүү жигит. Буюрса ММАда бул дагы жаңыдан чыгып баштады. Буюрса жакшы ийгиликтерди көрсөтөт. Андан барсак бул жигитибиз жаш. Бул Ибраим уулу Мыктарбек. Бул жигитибиз дагы жаш, келечектүү жигит. Буюрса ММАда жакшы ийгиликтер жаратты ушу күнгө чейин. Буюрса мындан дагы жакшы ийгиликтер жаратат. Азыр учурда аэропортто ошо кызматкер болуп жатат. Андан кийинки мушкерибиз Сатыбалдиев Уран, Кыргызстандын күжүрмө самбо боюнча спорт чебери. Буюрса бул жигиттин алдыдагы ийгиликтери чоң. Ушул күнгө чейин дагы ийгилик жаратып, Open FC организациянын чемпиону, учурдагы 93 килограммда чемпиону. Андан кийинки жигитибиз Айтыбай кыргыз күрөш боюнча Кыргызстандын көп жактарында күрөшүп келет. Өзү да ММА түрү боюнча машыгып келатат. Жыйынтыгы аябай жакшы, буюрса результат аябай жакшы. Учурда город ошо Собурда ошол жерде кызматтанып келатат. Андан кийинки жигитибиз ошол Сыймык, жаш жигит, келечектүү жигит. Буюрса ММАдан жакшы результаттар жаратат. Өзү бокс менен чоңойгон. Буюрса жаңыдан ММАга өтүп келатат. Андан кийинки жигитибиз Тынчтык. Тынчтык дагы келечектүү жигит, жаш жигит. Буюрса бул жигиттин да ийгиликтери ошо океандын ары жагында Кудай кааласа. Ошо биз ошол жаш болгонубузга карабай ушул алдыбызга койгон максатыбыз бар. Ошону Кудай кааласа, Кудай буйруса иншалла жакынкы жылдарда чоң ийгиликтерди багындырабыз.